Быйыл Конституциянын кабыл алынганына 30 жыл толду. Баш мыйзам Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук жана экономикалык негиздеринин көрсөткүчү. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашевдин белгилөөсүндө баш мыйзамдын реформасы 2 этаптан турат. Биринчи мыйзамды жазуу, иштеп чыгуу, талкуулоо жана кабыл алуу. Экинчи жоболорду жана принциптерди ишке ашыруу. Бул жерде мамлекеттик түзүлүш, адам укугу, мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, коомдук уюмдар ар кандай. Анда ошонун ичинде Кыргызстандын элин түзгөн, Кыргызстандын жарандарын түзгөн бул көп улуттуу кыргыз мамлекетинин эли. Ошолордун саясий, укуктук абалы толук ачылып берилгенде, ошон үчүн муну элдин баары билиш керек. Баш мыйзамга 2021 жылы кардиналдуу өзгөртүүлөр киргизилген. Өлкө парламенттик башкаруу формасын президенттикке өзгөрттү. Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскарды. Реформа саясий, экономикалык, эл аралык карым-катышты, социалдык жана башка бир катар тармактарда жүрдү. Мисалы, вузда теоретикалык жактан билим алса, аны практика жүзүндө иш жүзүнө ашырып атат. Мамлекет өзүнүн коргонуу системасын, өзүнүн бекемдигин, өзүнүн ар тараптан өнүгүшүнө бизге чоң өлгөлөр берип атат. Юристтер эгемендүүлүк мезгилинде өлкөнүн конституциясы 12 жолу өзгөртүлгөнүн белгилейт. Мезгилдин талабына ылайык мазмун жаңыланышы бул табигый көрүнүш. Баш мыйзамдын нормаларын так сактоо Кыргызстандын бардык бийлик институттарынын жана жарандардын алдына коюлган зарылчылык. Мурун өзгөрүүлөр өз жактан болсо, касыркы конституциянын өзгөрүүлөрү бул эл өзүнчө группа топтолуп президенттин указы менен пайда болуп, ошо менен ал группага ар бир жарандагы өзүнүн ою болсо келип айтып катышып атышты да. Ошо менен жасалган конституция. Эми бардыгы эле идеальный болуп чыкпайт. Анан ошонун жакшы жагы, жаман жагы, анын баарын тең биз салыштырып карап, ошону талкуулайбыз да, илимий жагынан. Белгилей кетсек, өлкөнүн биринчи конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Документ Кыргызстанда эң жогорку юридикалык күчкө ээ. Мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар конституциянын негизинде кабыл алынат. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.